Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, Facebook колдонуучулар жана бүткүл кыргызстандыктар. Мен эфирде айта берейин. Мына кечээкү президенттин 1 жылдык маалымат жыйынынан кийинки болуп аткан коомчулуктагы түшүнүксүз жана түшүнүктүү деп деле айтсак боло турган маселенин үстүнө сөз кылгым келип атат. Көпчүлүк түшүнүп турат, эмнегедир түшүнбөгөнгө аракет кылып атышат да. Ушул аябай өкүндүрөт. Кечээ президент Адахан Кимсанбаев жөнүндө жана 2009 жылы Баткенде 4 көчө жөнүндө дагы сөз кылып кетти да. Ошону түшүнүп түшүнбөй бүгүн сүйлөгөндөр аябай көбөйдү. Ошолорго бир мындай түшүнүктүү болуш үчүн чыгып отурабыз да. Көпчүлүгү аябай бир башкача ураандарга чакыра башташты. Андай кылыш керек, мындай кылыш керек, тигиндиш керек дегендей. Аныңар өзүңөргө кайтсын жаман ниетиңер. Биз коомчулук калыс болушубуз керек. Бардыгына бирдей карашыбыз керек. Бийликке ким келсе эле ошого жагалданып эле алдына төрт бүгүлүп ийилгенди аябай кыргыз жакшы көрөбүз тилекке каршы. Анан эле кайра кыйкырып чыгабыз эртеси. Эмне үчүн биз оң болбойбуз? Эмне үчүн бизде өнүгүү болбойт? Эмне үчүн кыргыз тентип эле жүрө берет дегендей суроолорду кайра эле өзүбүз коебуз. Өткөн мезгилдеги жагалданып туура эмес кылып атса дагы туура кылып атасыз, сизден өткөн акылдуу жок деген күндөрүбүздү заматта унутуп жиберебиз. Буга чейинки бийликте дагы болуп келген мындай. Бүгүнкү бийликте дагы болуп атат. Ошон үчүн коомчулук биз калыс болуп мындай туура көз караш менен баа беришибиз керек. Биз качан үйрөнөбүз өзү бийликке келген адамдан талап кылганды? Качан үйрөнөбүз? Анан бийликтен кеткенден кийин эле тепкилеп эле жамандап бир аябай бир мындай акылга сыйбаган сөздөр менен айтып тепкилеп жатып калабыз. Күчүндө турганда айта албайбыз. Могул жерди туура эмес кылып атасың. Чындыгында мынау мыйзам моундай болуш керек эле деп айта албай атабыз. Мына бүгүнкү бийликке дагы айланасында до конца деп кыйкырып жүргөндөр силер көргө түртөсүңөр алып барып. Буга чейинки бийликти дагы дал айланасындагылар түрткөн. Коомчулукта болуп аткан кыйынчылыктарды, коомчулукта болуп аткан азаптарды туура жеткирип барбай, эл жыргап жашап атат. Эл ток. Элдин алдында суусу, эгин теңини мөмөлөп берип турат деп алдап турушкан. Ага ишенип ал жерде башчылар отура берген. Аяк эмне болду? Эл чыдайт. Бир күнү атылат анан. Атылганда бардыгын шыпырып түшөт. Ошого чейин, ээрден шыпырылып калганга чейин ойлонуш керек биздин бийлик башчыларыбы, кызматтагыларыбы. Биз чыгып өзүбүздүн пикирибизди, өзүбүздүн көз карашыбызды жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын конституциясын туура эмес кылып атасыңар. Же болбосо эл жактырбаган, эл каалабаган, элди алдап жүргөн адамдарды кызматтан кызматка көтөрүп атасыңар деп айтсак, биз эл душманы деп атка конуп атабыз. Мына ошондойду айткандар жалаң ушул кыргызга жакшылык кылбаган, ичи кара ниеттүү адамдар гана айтат. Алардын жүзү жок, мындай жүзү менен чыга алышпайт аларчы. Тек гана ушул бир кайдагы бир аттарга жамынып алып, бүлөк салып турганы жакшы көрүшөт. Мына кечээки протокол боюнча дагы президент, конституциянын кепилдигин алган президент. Бүтүн журналисттерди, блогерлерди ошол жерге жыйнап алып, мен ойлоп калдым. Беркилери кыйкырып аткандыр өтпөй калды окшойт алардыкычы. Алар жакшы кыйкыра албай калды. Же болбосо жакшы
каралап жамандай албай калып бир өзүм эле баштап берейинчи дегендей түр калтырды да. Эгер андай болгон эмес, андай ой жок болсо, эгер андай максат жок болсо, эмне үчүн ал протоколду көргөзүп, кол коюп берип койгон экен, анан тигинтип койгон экен деп туруп кайра бул юридикалык күчкө ээ эмес деп атат. А эмне кереги бар эле анда? Ал эч кандай күчкө ээ эмес болсо. Ал жерде суроо мына кече жакында 2020-жылы 21-жылдын ортосунда болуп өткөн Баткен Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы Баткендеги когалаңды берди ал суроону. А жообу теңирден тетири болду. Биз коомчулук сап башындагы адамга карап ар кандай чечим чыгарабыз да. Кыргыз элинин башында турган башчы так эмес маалыматтарды чыгарып алып, мына ушундай болгон экен деп турса, а эл кайдан калыс болобуз? Аны көбү түшүнбөй могул жерде азыр. Ушуну туура эмес айтып койду деп көпчүлүк жигиттер дагы жигиттик сапатка бара албай атышат. Чындыгында ал эч кандай күчкө ээ эмес болсо, ал протокол эмне үчүн ал жерге алып чыгып, монтип аны өзгөчө белгилеп алып көргөзүп атат деген суроону кое албай атат. Силер до конца бар. Өлкө башчысынын бир мындай фанаты болбой, мамлекеттин фанаты болгулачы. Мыйзамдуулуктун, адилеттүүлүктүн, тазалык, тартиптин фанаты болгулачы, көрөйлү. Эгерде силер дагы ошондой позицияңар болсо, Кыргызстандын чында өнүгүшүн кааласаңар, мыйзамсыз кетип аткан жерин мыйзамсыз деп айтып, туура эмес басса, туура эмес басып атасың деп айтып турганыңарда силер дагы жагалданбай. Анда бизде өнүп өсүү болот эле. Анан биз өзүбүздүн пикирибизди айтып чыксак, тигиге жабыштырып, мен сыймыктанам Мадымаровго жабыштыргандачы. Ошол инсан таза, илимдүү, билимдүү. Ошондон биз жаштар илиминен илим алсак, көрөгөчтүгүнөн, тажрыйбасынан тажрыйба алсак, анын эмнеси жаман экен? Же биз силерге бүгүн бирди айтып, эртең башканы айтып турушубуз керек эртең келечекте. Азыркыларга окшоп. Же түшүнүп, түшүнбөй коомчулукка алып чыгып, көрүнгөн кагазды көргөзүп, коомго бүлөк салып турушубуз керекпи бизче? Ошолордон талим тарбия алып, жок. Бизде андай эмес. Биз тазалыгына, тажрыйбасына, илимине, билимине басым жасап, идеяларын колдоп, туура жактарын өзүбүзгө камтып калууга аракет кылып келе жатабыз. Эми мынау буга чейинки бийлик дагы Сооронбай Жээнбековдун маалына дагы дал ошол Баткенден ызычуу чыгарып, аны Мадымаровго төңкөрүп коюшкан да. Бул бирөөгө одарып коюу оңой да, эң эле оңой жолу да. Акылың ошого эле жетсе, ошого одарасың, андан башка эмне кыласың? Азыркы бийлик дагы дал ошондой кылып атат. Анын чечүүнүн жолун издебей, же болбосо журт башы катары ошол учурда, ошол мезгилде, ошол жылы эмне болгон? Мындай муктаждыкка эмне түрткү болгон? Карап чыгып, калыс гана пикирин айтыш керек болчу. Урматтуу эл журт, ошол 2009 жылы ушундай азаптар болгон экен кыргыз элибизге. Алар кыйналышкан экен. Тажикстан аркылуу аралап өтүп калышкан экен. Азап чегишкен экен. Кыз келиндерибиз ар кандай кордукту көргөн экен. Ошондо чыдабай кетип, кыргыздын мыкты уулу катары барып, кыргыз элин ойлогон үчүн чечип койгон экен деп айта албады. Жигиттик кыла албады. Бул ичкүйдүлүк, тек гана ичкүйдүлүк. Көпчүлүк ар нерсени жазат. Алар түшүнбөйт алар дагы. Биз мындай ооздон чыккан сөзгө эле ишене бербей, эгерде ошондой бир орчундуу маселе болсо, документ бар, башка бар, архивдер бар, изилденип көрбөйлү. Бир сыйра эле жок дегенде көздөн өткөрүп, карап коюп, анан баа бербейлүбү? Шайлоо учурунда да дебатка келбей качып кеткен.
дебатта ошондо далилдеп бербейби кыргыз коомчулугунун алдына чыгып? Эгерде ошондой кечээ айткандай болгон болсо. Бизге бийликке келгенден кийин баардыгы эле кыйын болуп, камаш керек, каматыш керек дегендер аябай көбөйүп кетти. Эртең акыретте кантип жооп берем деп ойлобойсуңар ошону? Доконцалар. Өзүнүн пикирин, өзүнүн оюн мыйзамдык укугу менен пайдаланып, таянып туруп айтып аткан болсо, аларга силерге окшогон көк мээлер жала жаап, каматып же бир кордук кылсаңар, эртең азабын тартып калбайбызбы деп ойлонбойсуңарбы? Биз билип билбей эле муну каралап атабыз. Кыргызда ушундай болуп келген, тарыхта ушундай. Кыргызды көтөрөм деп, кыргыз үчүн башын канжага ургандарды кыргыз сатып, жамандап жүрүп жок кылган. Токтотуш керек да ушундайды. Жок жерден эле бирөөнү жем кылбаш керек. Билбейсиңби? Аралашпа. Билесиңби? Айт. Тактап айт. Туура, Тынчтыкбек Сапаралиев. Эми ошондой экен да. Алсыздар алдууларга асылат экен да өздөрү биринчи болуп. Алтынбек Күмүшбеков. Эми өзүңө дагы бир карап койсоң жакшы болот эле. Сен кимсиң? Сен чача-мача болбосоң, Алтынбек Күмүшбеков, чыганда. Мына мен чача-пача эмесмин. Мен бүкүлдөймүн. Мен чечем кыргыз элин маселеңи деп. Өзүңүн пикириңди айта албай отурасың го. Канча мыйзам бузулса дагы кыргыз мамлекетинин эртеңкини ойлобой, кыргыз элинин эртеңки күнүн ойлобой, бир гана тек инсандын башын ойлоп отурасыңар го. Кандай айырмалай албайсыңар силер? Мен бул инсан үчүн эмес, мен мамлекет үчүн жан үрүп атам деп мындай бир оюңар болобу, ой жүгүртөсүңөрбү? Акыл бетиңер жетеби ошого силердин өзү? Силерге окшогондорго жана кабыл алган мыйзамда иштебейт, себеби силер бийликтикисиңер да. Баардыгыңар фейк аккаунттар менен. Ташбараңга алыш керек, анан жолдон кармоо өлтүрүш керек деген сөздөрдү мына ушул фейктер айтып атат. Кана кабыл алынган мыйзам иштеп атабы? Иштебейт. Эгерде бийликти колдобогон оппозиция тарабынан айтылса, же бир карапайым элдин арасынан бирөө сын пикир айтса, аларга иштейт ал мыйзам, заматта иштейт. А бирок мыналардын өздөрүнүн мондой акмактарына иштебейт эч качан. Мен бир нерсени так билем. Эч ким бийликте түбөлүктүү болгон эмес. И болбойт дагы. Ошон үчүн биз калыс болушубуз керек. Көпчүлүгүңөр айтат экенсиңер, ал андай, бул тигиндей, анан аябай ачуу сөздөрдү айткым келип атат. Шайлоо алдында даярдык пиар. Туура, шайлоо алдында ушул кадыресес өсүп кетти, кадыр баркы. Бир мындай жаманатты кылып койсом окшойт деген таризди айтып атат да. Эми кечээ көп эле суроолор берилди. Мен ынанган жокмун. Жеңиш Молдокматов, Равшан Жээнбековдор жөнүндө дагы суроолор берилди. Мен ал инсандарды колдобойм, ачык айтып коеюн. Бирок алар мыйзамдуу отурабы же мыйзамсыз отурабы, вот ушул жагын карашыбыз керек. Ким экендигине карабай. Жеңиш Молдокматовду бийликти басып алууга аракет кылды деген кинени коюп камап отурушат. А бийликти басып алган адамдар жок экен бизде. Өзү эле кетип калган турбайбы? Бир жалгыз эле жеңиш алып коюптур Молдокматов бийликти. Кечээ сөзүндө ушундай эле болуп атат да. Бир күндө биз тартипти орноттук, анан тиги бу. Бул калыстык эмес, туугандар. Эгер көрүнгөн эле кыргыздын өзүнүн пикирин айткан, тайманбай эр жүрөк болуп жүргөн жигиттерин, кыздарын мынага окшогон доконцалар сындыра бере турган болсо, бийлигине таянып, же аларга жамандап, анда кыргыздын эртеңки күнү жок болот, айтып коеюн. Биз өзүбүзгө бир
табагыбызга аш салып бер деп аткан жокпуз. Биз мамлекеттин өнүгүшүн каалап айтып атабыз. Анан мындай майда барат сөздөрүңөр менен ошол декансалар бир жерге отуруп алып ушакташкылачы. Силер мыйзамды дагы билбейт экенсиңер, протоколду дагы билбейт экенсиңер, мыйзам кандай аткарылышы керек аны дагы билбейт экенсиңер. Силер ошол бир жерге отуруп алып эле ушакташкыла. Ошол Акылбек Жапаров айткан 20 миллиард сом ушу силер эле кетирип атат окшойсуңар, отуруп алып кечке ушакташып. Телефонуңарга салып алып. Ошон үчүн туугандар, келгиле адилеттүүлүккө баардыгын үндөйлү. Мындай ойлонолу. Мен билип билбей каралай берип эртең күнөөкөр болуп калбаймбы деген ой жокпу? Ошон үчүн мына эртеңки тандоодо туура тандоо кылышыбыз керек. Сатылбашыбыз керек, сатпашыбыз керек. Азыр аябай эбегейсиз убадаларды берип атат. Мен өткөн жылы көргөм, шайлоо кандай өткөнүн. Көптөгөн видеолор дагы бар болчу, фактылар. Мына быйыл дагы дал ошондой кылып тартып тийиштүү жерлерге беребиз. Эгерде чара көрүлбөсө, андан кийин көрөбүз. Мындан дагы катуу айтабыз. Аябай эбегейсиз убадаларды берди, менин шегим бар. Буга чейин дагы бир нече убадаларды берип, кайра эртеси ал убадасынан кайтып кеткен учурлар көп болду бир жылдын ичинде. Ага баарыбыз күбө болдук. Мына шайлоонун алдында дагы убада берип атам деп атат. Аны дагы көрөбүз. Тез эле келет ал убакыттагы. Аны дагы биз жеринен тартып, эгерде ошондо мыйзам бузуулар болгон болсо, бийликтин партиясы жок деди. Ар биринин сөзү бири-бирине каршы да. Шыкмаматов мен бийликтин партиясы менен кетип атам дейт. Бийликтин партиясы жок дейт. Аны эртең көрөбүз. Далилдейбиз биз. Муну жөн эле койбойбуз. Расул Абиев, мен сага дагы бир жолу айтып коеюн. Сага окшогон маңкурттар бизге окшогон бизден кийинки жаштарды маңкурт кылат. Сен өзүң маңкурт болсоң, баарыңар мендей маңкурт болгула деп үндөй эле кой. Ал маңкурттугуң өзүңө буйрусун. Сага окшогондон кыргыз элине кыпындай дагы пайда келбейт. Сен окушту эмес, жазышты дагы билбейт экениңди тастыктап атасың. Ошондуктан сен Лейлекти, Төрт көчөнү, Мадымаровду өзүңө албай деле койсоң болот. Эгерде бир мындай түшүнүгү бар, бир аз болсо дагы түшүнүгү бар адам болгонуңда, сага мындай сөз айтпайт элем. Мен бирөөнүн же бир инсандын душманы эмесмин. Мен мыйзамдуулукту гана талап кылып атам. Ошол 36 жаран өлбөш үчүн не кылыш керек эле? Мадымаров убагында ошондой учурга туш келип калганда чечкен экен. Буну билбейсиңер силер. Айтпадым жогору, силер маңкуртсуңар деп атам го. Мына жазып аткан ким? Расул Абиев, Алтынбек Күмүшбековго окшогондор. Ошол маалда дагы Мадымаров да кайдыгер карап бул жерге жатып алган болсо, балким канча деген жараныбыз набыт кетмек. Мындай ойлонуп көрүп атасыңар, логикалык ой барбы силерде өзү? Ошону бир дагы адамды өлтүрбөй, адам эмес бир жаныбарга зыян келтирбей барып маселени чечип койгондо үчүн тынчтык болгон ошол жерде. Тынчтык өкүм сүрүп, эл коркпой жашаган, жашоосу уланган андан ары карай. Кечээ 36-44 жаран деп айтылып атат. Мына кечээ жакында болду. Аны дагы алдын алып, чечип койсо боло беле азыркы бийлик? Болот болчу. Толук колунда мүмкүнчүлүк бар беле? Бар эле. Ага эмне жетпеди?
протоколдун күчкө ээ эмес экенин, же болбосо протокол кандай күчкө таандык экенин билбегендиктин айынан ошол жердеги 36 жараныбыз өлдү го. Аны өздөрүнүн мойнуна алгысы келбей, 2009 жылкыга кайтарып бирөөгө оодарып салгысы келип атышат. Аны мен айтпасам да түшүнүп турасыңар барыңар. Расул Абиев, сен маңкурттугуңду дагы далилдеп атасың. Өз жерибизди арендага алганга кандай акыл сабат керек тупой деп жазып атасың да. Баткендеги ал жер талаш жер болуп келген. Талаш жер. Ошол маалда Садыр Жапаров деле комиссар болуп отурбадыбы эле? Не билбей биле ал маалдан да. Сурабайсыңар бүгүн анда. Эгер уккуңар келип атса, мондай эле айтайынчы силерге. Ошол жер талаш жер болуп келген. Ал Кыргызстандыкы дагы эмес, Тажикстандыкы дагы эмес, тактала элек жер болуп келген экен. Ошон үчүн Тажикстан ал жерге пост куруп алган. Ошол посттон кыргыздын ар бир жараны өтүп, кыйынчылыкты тарткан деп атат. Түшүнүп атасыңбы? Ошону жергиликтүү эл айтып атат. Ал жерде бир эле эмес, 4-5 пост болгон деп атат. Эгемен кыргыздын өзүнүн жолу болгон эмес деп атат. Мен айткан жокмун, жергиликтүү эл айтып атат. Азыр мына жазып аткандар өмүрү барбасаңар дагы керек. Билбейсиңер дагы ал каерде экенинчи. Каркаранын деле ошентип айтып жүргөнү, Каркарада жергиликтүү элден бирөө чыгып айткан жок го, мен мына ушул жердин тургунумун. Могу ошол жер сатылып кетти деп. Бирөө чыккан жок го. Нарындан, Таластан, Оштон, да бир жерден жанакындай акылы кемдер чыгып жүрдү. Ал жерге барган эмес Каркарага. Мына ошондой эле маселе болуп атат азыр дагы. Ошол маалда бир дагы жаранга зыян келтирбей чечип койгон үчүн бүгүн силердин мындайча айтканда ичиңер атышып атат экен да. Силерге ошол жерде бирөө жабыр тартыш керек экен, жабыркаш керек экен эле да. Алтынбек Күмүшбеков, тажик нагы өзүксүн. Мынау Разаковдун сүрөтүн коюп алганың бул өзүңдүн кара ниет, кара жүз бир акмак экениңдин жүзүңдү бекитиш. Эгерде өзүңдүн жүзүң болсо, элге сүйлөй турган сөзүң болсо, кыргыздын уулумун деген бир патриоттук сезим болсо, өзүңдүн сүрөтүңдү коюп, өзүңдүн жүзүң менен, өзүңдүн сөзүң менен элиңе чыгып айтмаксың. Адилеттүү болуп атат, адилетсиз болуп атат дегенде өзүңдүн бааңды бермексиң. Көрүнгөндүн сүрөтүн, мышык иттин сүрөтүн коюп алып, ошондон айырмаңар жок болуп калды го. Коомчулукка туура багыт бергендин ордуна башчыбыз баш болуп, калганыңар төш болуп, коомчулукка өзүңөр бүлөк салып атасыңар. Анан эле күнөөлүүнү акыркы адамды, бир адамды заматта таап чыгара коеюн деп атасыңар. Келгиле мындай бир бирдиктүү карайлы дагы акылыбыз жеткен ишти кылалы. Акылыңар жетпегендер аралашпай эле койсоңор жакшы болот. Расул Абиев, Мадымаров парламентте отурган 120 депутатты кошуп, ошол маалда сайраган аксакалыбыз Айбалаевди кошуп, керек болсо ошол маалдагы Жээнбеков президентиңерди кошуп чакырды. Жигит болсоңор деди. Жигиттик намыс болсо деди. Кыргыз эл алдына чыккыла, эрөөлгө кимиң болсоң чыккыла деп чакырган. Бирөө келдиби? Бирөө дагы келген жок. Келе албайт дагы. Булар коомчулуктун оюн буруп, атайын жаманатты кылып, бир адамды жаман көргөзгөнгө гана аракет кылып атат.
Ошондуктан келгиле туугандар. Муна окшогон ким? Али Осмонов дейт, Расул Абиев, буларга окшогондор жана эле жогоруда айттым. Оңолбойт булар, адам болбойт. Булар эртең эле, булар азыр эмне үчүн жүзүн чыгарбайт? Жүздөрүн мындай ачыкташпайт. Булар эртең ким бийликке келип калса ошого деле кете берет, ушинтип айга күнгө теңеп. Буларга баары бир, айтып атпаймынбы? Булар мындайча айтканда нәпсинин кулу да булар. Эч нәпси менен күрөшө албайт булар. Эсенкан Касымкулов, сиз дагы жакшы талдай бербейт окшойсуз. Мен жогоруда жана эле айтып өттүм. Дагы бир кайталап өтөм. Эгер жаңы киргендер болсо түшүнбөй жазып атса керек. Мен бирөөнү жамандаган жокмун. Мен тактап туруп айтпайбы деп айтып атам. Эгер билбейби, анда элдин алдына чыгып, мынантип берип койгон экен деп айтпай эле койбойбу деп атам. Ошондуктан билбеген нерсеңерге силер дагы сразу башыңар тыга бербегиле. Кичине тактап алгыла. Өзүңөрдүн деңгээлиңерди, ким экениңерди жазуу менен көргөзүп атасыңар, көрүп атам. Татыктуусуңар ошого силер. Өзүңөргө гана буйрусун. Туугандар, эки тарап болуп бөлүнбөш үчүн коомчулук биз адилеттүүлүгүн билип алышыбыз керек. Ким туура эмес дегендей. Анан чечим чыгарышыбыз керек. Кыргыздын мыктыларын деле Жусуп Абдрахманов, Баял Исакеевке окшогон, Чыңгыз Айтматовдун атасын бүт булар атууга кеткен. Ушундай жалган маалыматтарды менен билип билбей жамандоонун аягында булар ушу набыт болгон, ушу атууга кетишкен. Алардын чыныгы жүрөгүндө ушу кыргыз элине, кыргыз мамлекетине патриоттулук сезим менен өзүбүздүн мамлекетти, элибизди көтөрөйүн деген сезим болгон. Мына азыр бул жерде жазып аткан маңкурттарга окшогондор кат жазып жүрүп, жамандап жүрүп башын жешкен. Бул тарыхыбызда өтө көп мисалдар бар мындай. Разаковду деле тоже самое ошондой болгон. Анан азыр көпчүлүгү жаштарбыз, биз мага окшогон, менден күчүү, менден бир аз 4-5 жаш улуу жаштар. Ошол маалда бир эч нерсени билген эмес, түшүнгөн эмес. Азыр ким не десе, ошол видеодон айтабы, кайрылуу кылабы, ошону көрүп алып эле, ушундай болгон турбайбы? Ким айтты? Айтты го. Эмне деп айтты? Ушундай деди. Десе эле ишенип кете бересиң. Ал билет айтып атат. Анын акылы жок да өзүнүнчү. Мен деле ошого окшогон адаммын. Бир ой жүгүртүп көрбөйүмбү? Балким туура, балким туура эмес. Андан кийин өзүмдүн пикирими айтпаймынбы дегенден мурда эле, тиги айтты го, болду. Кет, ал өзү маңкурт да ал. Акылы жок экен, өзү тастыктап сразу эле бирөөнүн сөзүн сүйлөп берип атат. Ошондойлор көбөйүп кетти арабызда, жаштарда айрыкча. Ойлонгула кичине жаштар, силер дагы. Бирөөң аз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн кызыкпайсыңар. Көпчүлүгү мындай мамлекеттин эртеңки келечегин ойлоп, азыркы саясий абалга баа берип, өзүнүн пикирин айткан жаштар жокко эсе. Аларга iPhone 12 болсо, кафе-клуб болсо, же болбосо да бир акчасы болсо, машинеси болсо болду. Мына Афганистанды көрдүңөр туугандар. Байлыгыңдагы, башкаңдагы бир тыйын болуп калат. Өз элиң болбосо, өз мамлекетиң болбосо. Ошондуктан бир аз ойлонолу. Мага эмне кылып берет? Мен шайлоого барып добуш берсем, эмне өзгөрөт деген дагы маңкурттар бар. 99 менен 100дүн айырмасы бар. 99 бир эле адам кошулса 100 цифра алмашып атат туугандар. Демек ар бирибиздин ордубуз бар. Ар бирибиздин ордубуз бар. Ошону туура багытка пайдаланып, туура талдоо кылып, туура тандоо кылыш ар бирибиздин колубузда.
мен барсам эмне болот эле деп кем акылдыкка салбагыла. Ушундай туугандар. Кечеки протокол боюнча айтканы бүгүн коомчулукта кечеден бери 2 күндөн бери аябай кызуу талкуу болуп атат. Аттуу баштуулар дагы өздөрүнүн пикирин билдирип атат. Өлкө башчынын айта турган сөз эмес эле деп атат. Өлкө башчысы мынтип кайдагы бир кандегит үйрүп чыгып аткан документти көргөзө турган киши эмес эле деп атат. Аны ошол жанакы күчүктөрү лабылда үйрүп аткан бөлдөктөй болгондор айтса болот эле. Мен ушинтип айтпадым эле, айтууга мажбур кылды. Садыр Жапаров антип айтпаш керек эле жерде. Ал журт башчысы, тем более шайлоо турат алдыда. 1956 жылы дагы бирөө кол коюп эле берип берген экен, атын атабай эле коюн дейт. Андай болгон болсо атын атабайбы? Баарынан кыйын болуп кеткенинен жаман таң калтырды да. Өзүнчө эле кыйын. Буга чейинкилер бирөө дагы туура эмес иш кылган экен да. Мына биз эми туура иш кылабыз. Ал буга чейин бирөө дагы туура эмес иш кылган экен. Бир дагы туура чечим жок экен дегендей кылып айтканы бул акылга сыйбаган нерсе. Эмил Жайчиев ага, азыр кошсом экөөбүз сүйлөшө албай калабыз, себеби сиздин үнүңүз мага угулбай калат. Мен Петличкада турат элем. Ушундай туугандар. Биз Жээнбековду дагы мыйзамсыз президент болду десек, ошол маалда үстөмдүк кылып көрүнгөндөй өздөрүнүн телеканалдары менен, жанакындай жалданма адамдары менен коомчулукка башкача түшүнүк берип келгенде биз да ошондой айтканбыз. Биз эмнени талап кылып атабыз билесиңерби десек, силер ичкүйдүүлүк кылып, ичкүйдүүлүк эмес. Мыйзам боюнча эгерде 3 миллион шайлоочу катышса, ошо 3 миллион шайлоочунун 50% гана алган талапкер президент деп таанылат деген. Бул Сооронбай Жээнбековдун учурундагы шайлоону айттым. Сооронбай Жээнбеков БШК берген маалыматына таянып айтсак, 900 000 голос алды. А шайлоочунун саны 3,5 миллионго жакын болчу. Жок эле дегенде 1 миллион 600 000. Жок дегенде 1,5 миллион шайлоочунун добушун алыш керек болчу. Бирок кандай болду? 900 000 добуш 50%ды түзбөйт. Бул 32 гана пайызды түзөт. Биз ошону айтып аттык. Бунун президент болууга укугу жок, конституциялык дагы жана башка дагы. Мына кечээки өткөн шайлоодагы ошондой болду. 80% эл колдоду деп көкүрөк кагып кыйкырып көзүн алайтып аткандар 3,5 миллион же 3 миллион шайлоочу катышкан жок. Өлкөнүн тагдырын 6,5 миллион элдин тагдырын 1 миллион эл чечти. Чыны ушундай. 1 миллион 200 000. Мына Москвада, Москва шаарында канча шайлоочубуз бар? Канча жараныбыз бар? 710 000. Москва, Московская областта. Өзүндө эле. А канча шайлоочуга уруксат берилип атат? 5 шайлоо тилкесин ачыптыр. Бир шайлоо тилкесинен 2,5 миң адам өтөт. 10 000, 15 000. 710 000 менен 15 000 шайлоочуну салыштырып атасыздарбы? Кече Өзбекстан президенттик шайлоо кылды деп соцсетте көргөзүлүп атат, Өзбекстандык жарандар бир жерде 2000 жаран иштейт экен бир курулушта. Мына ошол жерге курулушка бардык шартты түзүп берди. Секин ошол курулушунан түшүп келип, курулуштун офисине кирип, өзүнүн добушун берип, кайра жумушуна чыгып кетип атат. А бизде андай шарт түзүп берсе болбойбу? Болот. Каалоо жок болгону. Натыйжада алардын укугун чектеп атат. 2017 жылы дагы мен шайлоого ошентип кире албай калгам. Кимди шайлайсың деп сурагандан айта коюп, түз эле ниетте, түз эле ойдо тилекке каршы киргизбей коюшкан. А мен эле эмес ал жерде. 1000 деген, 2000 деген адам кирбей калган.
бир адамды шайлайбыз деп айтып койгон үчүн. Ошондуктан туугандар, келгиле калыс бололу. Эгер чындап ичибизден өсүүнү кааласак, анан көрүнгөн нерсеге төңкөй берген дагы болбойт. Коомчулуктун көңүлүндө турган, же болбосо коомчулукка үлгү боло турган адам чындыгында туура багыт берип, туура жолдо болсо, коомчулуктагы кандайдыр бир бөлүгү ошону карап түздөнөт. Ошондой бололу, ушундай багыт болуп атат дегендей өнүгүүлөргө бир аз ойлору жаралат. Анан өздөрү эле такталбаган эле кайдагы бир кагаздарды алып чыгып алып эле мындай болгон, тигиндей болгон деп эле миш-миштер менен сүйлөй берсек, анда коомдун дагы бизге окшогон, бизден кийинки жаш муун, мектепте окуп жаткан жана башкаларга дагы туура эмес багыт берилип калат. Туура Тажикстандын чырагына май тамызды. Мына ошол Жээнбеков дагы ошентип отуруп май тамызган. Эч кандай күчкө ээ эмес протоколду мына тажиктер биздин бетибизге чаап атат, кокой. Тажиктер бизди укпай атат. Бизде рычаг бар. Мына ошол жерди чечилип атканда, мына ошо 4 көчө 275 метр. Буну да баса белгилеп айтты. Ал жөнүндө дагы айтпай атат. Азыркы бийлик дагы айтпай атат, мурункусу дагы айтпай атат. Баткен Канибадам деген электростанция бар деди. Тажикстандын 500 000 түтүн булатуучу калкы ошол Кыргызстандын эгемен жеринен алып өткөн электр зымдары бар экен. 500 000 түтүн үй колдонот экен ошо электресин. 5,5 миллион эл. Мына ошо Кыргызстандын жеринен өткөн экен. Жана 275 метр жер. Бул такталбаган деп атат. Тажикстандыкы дагы эмес, Кыргызстандыкы дагы эмес, такталган талаш жер болгон. Булар кандай келишим кылган? Мейли, мынау 275 метр жерди биз иштеп турабыз, биз жол салабыз. Биздин кыргыз жарандар эгемен жолу менен силердин кордугуңарга көрбөй, өзүнүн жолу менен эч кандай тоскоолдуксуз, постосу жок, текшерүүсү жок, Сүлүктүүдөн Бишкекке чейин түз келе алат эгемен жолу менен деп, такталганга чейин буну биз иштетебиз деп келишим кылат. Ал такталбаган жер үчүн эгерде алар протоколду бетке чаап, мына жер биздики, мына силер кол коюп берип койгонсуңар деп аткан болсо, Кыргызстандын жеринен тартылып өткөн электр зымы турат. Ошону кыркып койбойбу биздин бийлик? Сен кайдагы бир туалетке барып коюучу кагазды бетке чаап атасың, керек болсо мына электр зымың биздин жерден өтүп атат. Бул биздики документ боюнча дагы деп кыркып койсо, кыңк дей алабы? Дей албайт го. Ошону кылбай атат. Анан күнөөнү бирөөгө оодарып, заматта чыгып кетүүнүн жолун ойлоп атышат. Менимче бир алгылыктуу же болбосо бир чечкиндүү чечимге бара албай, ушул жолду тутумду деп ойлойм. Кемпирабад маселеси дагы көтөрүлүп, мен билбей эле 100 000 гектар жер деп коюпмун. Ала бергиле деп коюпмун дегенде дагы мына азыркы мына түркөйлөр кыңк дей алган эмессиң. Мына ушул жерден эле силердин бир мамлекетке же элге болгон мындай күйө турган сезимиңер жок экенин байкаса болот. Ошондуктан өзүңөрдү бир аз карап, кичине акылга алчап, же болбосо окуп билүүгө аракет кылгыла. Ойду келди эле дөөрүй бербегиле. Айбек Борпуев, мен сага дагы бир жолу айтам. Ошол жерде кырдаал оор болуп калган деп атам. Мадымаровдун укугу барбы, жокпу текшергиле. Караткыла, колуңарда бийлик. Атаңарды айткыла, абаңарга айткыла. Карасында. Эмне эле биякта жазасыңар? Көрүнгөн жерден чыгып эле тантып сүйлөйсүңөр. Ал дагы барбай коюш керек беле. Не болсоң ошол жердеги элибизди аткылай берсин, чапкылай берсин, кой берсин, үйүн өрттөй берсин деш керек беле Мадымаровдук ошондо.
Мына аны силердикилер кылат, кече кылды го. Натыйжада канча адам өлдү ошол жерде. Кайдыгерликтин айынан же болбосо барып маселени чечип, ал нерсени алдын ала алып калбагандыктан өлдү да азыр. Көкмээлер, Айбек Борубаев, кичине башың ойло, иштет, кичине иштетчи башың. Кандай маңкуртсуңар, маңкурт. Силердин оюңарда мындай болуп атат да, ошол маалда дагы эч ким барбай эле, ошол жерде Баткенде келди, таштап коюш керек эле. Согуш болуш керек эле деп айтып атасыңар да силер азыр. Мээңер менен жерге кирлер, энең бурайымдар. Тойгуздуңар ушундай маңкурттарчы силер. Сен да кыргыздын жаранысың, сен да кыргыздын уулусуң. Эгерде туура эмес болсо бокчап отурасың бул жерде, жазып. Бербейсиңби сотко? Коркобойсуңбу анда көкүрөгүн кагып чыгып? Мен билет эле моундай болгон эле деп. Бардыңар фейковый аккаунтка жабынып алып сасыганыңар. Силерге окшогондор элге тынчтык бербей келе атат, дөөрүп сүйлөп ар нерсени. Эламан Орозбеков камагыла. Камамак туруп жиликтеп жегиле мен, уктуңбу? Мен чындыкты гана айтып атам. Силерге окшогон элди, силерге окшогондор бөлөт. Түшүнүп түшүнбөй дабдырап жүрүшүп. Мага демек тытып жегиле мени. Барыңарга айтам, тытып жегиле. Кимиң болсоң дагы. Маңкурттуктун дагы чеги болот да, маңкурттуктун дагы. Өзүңөр билбейсиңер, башканы дагы ушун мага окшоп ойлоон, мендей ойлоон, мендей бол деген атасыңар. Эмне үчүн силердей болушуң керек? Силер тупой болуп атсаңар. Дабдырап түшүнүп түшүнбөй сүйлөп атсаңар. Силерде боло албайм, болгум дагы келбейт. Ошондуктан ордуңарды билгиле. Мен ордумду жакшы билем. Жоопко тарттырам, каматам деп аткандар айтып коеюн. Жазгыла арызды үстүмөн барып. Сөзүмө жооп берем. Мени каматам дегендер, мени жоопко тартам дегендер, жана башка жакта кызматта отуруп, ойду тоону сүйлөгөндөр, силер дагы жооп бересиңер кыргыз элине. Мыйзам бардыгыбызга бирдей. Бирөө чыгып, мына айтып каалаганда сүйлөп койсо, ага башкача эмес, мага башкача эмес. Бардыгыбызга бирдей. Президентиңен баштап дворнигиңе чейин. Мен жоопко тартылып калат экем, же антип калат экем деп корккон жерим жок. Мен болгонум болгондой айтып атам. Эгер мени жоопко тартуучулар болгон болсо, алар дагы жооп берет. 1 жылдан бери убаданы берип, эртеси тетири кетип аткандар да жооп бериш керек анда. Бирөөнү жоопко тартаардан болсо, же тарттыраардан мурда өзүңөр жөнүндө да ойлонгула кичине. Андан кийин сүйлөгүлө. Мен тигини жаманда, же буну жаманда деген жокмун. Ошол жер кандай болгон, кандай чечим менен чыккан, эмне үчүн, ага эмне түрткү болгон, пайдалуу эле натыйжасы же пайдасыз беле дегенде ой жүгүрткүлө деп атам мен. Тигини барып сок, же тигини барып чап деген жокмун мен. Же тиги жерди барып басып ал деген жокмун. Анчалык акылыман айный элекмин мен. Бешенеге жазганын көрөрбүз. Эмне жазса ошого моюн сунат пендеси. Көп эмне жерде бузукуланып мага акылдуу боло бербегиле. Жана 4-5 адам жүрөсүңөр мына жерде. Мына Алтынбек Күмүшбековго окшогон састыкылар. Токтоткула силер элге бүлөк салганда. Фейктер дагы жооп берет. Бул жашоодо жооп бербесе, келечекте жооп берет. Оозунан чыккан сөздөрүнө иштери дал келбей аткандыгын биз талап кылып атабыз. Ага укугубуз бар. Бул конституция, эл менен бийликтин ортосундагы келишим. Ошол эл менен келишип алып, келишимди түзүп алып туруп, аны дагы аткарбай атканы ал өздөрүнөн. Демек алар өздөрү жооп бериш керек ошого.
Көрүнгөнү жүрөт, көрүнгөн жерде кыйкырып. Мына кече эле парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынан биздин акчабыз жок күрөөгө төккөнү деп атпады беле? А бүгүн Үмүт булагы фонду ачылып, мамлекеттик мекемелерге жардам бериле баштады. Буга эмне дейсиңер? Кайдан чыкты ал акчалар анда? А Үмүт булагын ким жетектеп атат? Айтпайсыңарбы ошондо адилеттүүлүк болсо анда силерде? Кече эле акчабыз жок деп жүргөн. Бүгүн Үмүт булагы болуп, акчалар ашып ташып, мамлекеттик бир кандайдыр ишканаларга кайрымдуулук иштерди кылып, миллиондорду которуп жүрүшөт. Каяктан алып атышат андан? Бул бүгүн эле жаралып калган жок. Кыргызда ушул жаралып, оору болуп келатат. Эч нерсе жок эле деп айтып аткан болот, анан эле келгенден кийин бир паста эле миллионер болуп жатып калышат. Ушундай туугандар. Көп мага могул жердеги дөдөйлөр акылдуу бербегиле. Эч нерсени түшүнбөй мага сүйлөй бербегиле. Кичине акылыңарга келип, өзүңөрдү иреттеп алгыла. Анан жанакындай сасык сөзүңөрдү өзүңөргө айткыла. Каматам, анан саматам, камаш керек. Мээңер менен жерге кирлер. Өзүңөр камаласыңар күнү келгенде. Аман болуңуздар достор, тынч болуңуздар. Мен акырында эмне дерим? Келиңиздер баардыгыбыз калыстыкка үндөйлү, калыс бололу. Ким бир нерсени келип эле такталбаган бир кайдагы нерселерди айта берсе, ага алдырбайлы. Адам катары пендеден айвандан айырмалап, акыл ас берип, адам кылып жараткандан кийин Алла Таала келгиле өзүбүздүн оюбузга салып калчап көрөлү, ойлонуп көрөлү. Андан кийин чечим чыгарып сүйлөйлү. Болбосо Кыргызстанда моундай башаламан бир туруксуз нерселер өкүм сүрө берет. Карама каршылык болгон жерде гана өнүп өсүп болот туугандар. Бирок каралоо менен сын пикирдин дагы айырмасы болуш керек. Ошону айырмалап билели. Келгиле туугандар. Баардыгыбыз ынтымакка чакырып, жана туура талдоо кылууга бир себепкер бололу. Аман болуңуздар.